Достор келбейсиздерби? Жөн эле өнүгүп атабыз. Тим эле сонун болуп атат деп, аким сонун, мэр сонун деп акырып бербей, реалдуу цифраларга көңүл бөлөйлү. Бүгүн сиздер менен Токтогул шаар кеңешинин депутаты Болот Дүйшүналиев, мени шайлаган, мени колдогон, адилет сөз угам дегендер угуңуздар. 2025 жылга 104 миллион сом каражат бекилди. Ал 269 жака жумшала турган болду. Ал каяктан чогулган десеңиздер, салыктык жана салыктык эмес кирешелерден чогулду. Эми анын дээрлик баардык өнүгүүгө жумшалат деп ойлоп атасызбы? Жок, андай эмес. Мен реалдуу сизге цифраларды айтам. Мэрия айлык акы 30 миллион сом айлык акыга гана кетет. Мэрияны багыш үчүн дагы 10 миллион сом, бул 10% түзөт. Ошентип бюджеттин 40% жок болду. Мэриянын кредит карыздарын төлөө үчүн 28% жок кылып атабыз. Ал деген 28 миллионду сом түзөт. Көрдүңүздөрбү, сиздер өнүгүп атабыз деп ойлойсуздар, бирок реалдуу цифраларга келгенде алар бүгүн кредитке төгүлдү. А кредит болсо, бул таза суу кредитке келген. Жана ошондой эле муниципалдык ишкананын карыздарын төлөдүк. Мына ошентип ал акча кредиттерге жумшалды. Айылдарга өнүгүүгө жалпы 6 айыл бар. Мен санап берип кетейин. Бала Чычкан, Арал, Жаңы жол, Кара суу, Кара тектир жана Кызыл туу. Мына ал айылдардын баардыгына биригип 3% гана акча жумшалды. Ал жана турбаларын алмаштырбай, анан жолду түртмөй, бир кичине арыктарды тазаламай, бул 3 миллион сомду гана түзөт. Баса жанагыл айыл башчылар сиздердин башыңыздарды айланткан болсо, ишенбеңиздер. Анткени мен сиздерге таза цифралар менен көргөзөм. Жана ошону сиздер талап кылсаңыздар болот. Социалдык тармактарга жалпы 30 объект деп эсептедим. 12% акча жумшала турган болду. Ал эмнеге жумшалат деп ойлоп атасызбы? Ал майда чүйдө бир нерселерин краскалайт, чампылалайт, жазайт, кургатат, шыпырып сыйрыйт деген сөздү түшүндүрөт. Андан кийин курулуштарга 11,5% гана акча жумшалды. Бул 11 миллион сом каражат жумшалып атат деп айтылат. Тагыраак айтканда, парктын ичинде бир аз жасалгала кылабыз деди. Жана базардын жанында тыгын болуп аткан жерди жулуп алып койду. Мына ошого дагы бир канча миллиондор кетти, 3 миллиондой каражат. Ал эми айылдын ичинде Кызыл туу айылында дагы бир аз бүтпөй калган асфальтка кошумча акча бар экен, анан тротуар бар экен. Ал тротуардын кыскалыгы өтө эле кыска. Ал эми Токтогулда бүгүн 36.351 адам туруктуу катталган. Көрдүңүздөрбү? Чыныгы цифралар сиздерди дайыма алдабайт. Сиздер менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Мен азыр сиздерге баардык бөлүнгөн акчалардын баардыгын бул менин видеомдун аягына жана башка социалдык тармактардын баарына жайгаштырам. Биз бул маселелер боюнча кенен талкуу кылсак болот. Ал эми каражаттар боюнча кайсыл жактан чогулду, бюджет кантип чогулат деген суроолоруңуздар болсо, аны да бере берсеңиздер болот. Аны дагы чечмелеп айтып берем. Көбүн эсе административдик территория болгондуктан айлык акыдан келген гана акчалар. Ал эми бул жерде 104 миллион сом деп көргөзгөн бүгүнкү мэриянын отчетунда анча миллион чыкпай дагы калышы мүмкүн. Анткени бир нече жайыттан чогулган акча, транспорттан чогулган акчалар дагы бүгүнкү күндө жокко чыгып кетти. Мына аларды дагы бүгүн бул жака кошуп коюптур. Келерки жылдарда прогноздорду да жүктөп коеюн. Бул прогноздор 26-жылы 101 миллион, 27-жылы 103 миллион акча чогулат деп айтып келди. Аны да сиздер менен көрө жатарбыз. Бирок сиздер ойлодуңуздар, акчалар күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга көбөйөт деп. Жок, тескерисинче 26-жылы 101 миллион сом акча чогулуп калышы мүмкүн. Бул сөз менен эмнени айткым келет? Мэрия начар иштеп атат. Өтө начар. Программа иштебейт. Социалдык объектилерди артка кайрган учурлары начар. Мэриянын ишмердиги начар. Тазалык, ыңгайлуу шарт, мына суу канал, баардык биздин ишканалар эптеп эле жашап келатат. Мына аларга жакшы тонустарды бериш керек. Ал үчүн жетекчи жакшы болуш керек. Аны башкарган аким жакшы болуш керек. Зам аким дагы ага колуна кол, бутуна бут болуп жардам бериш керек. Айтайын дегеним, президенттен гана акчаны күтүп атат да. Бул начар жетекчилер биз алмаштырышыбыз керек. Менин бул депутаттык сунушум. Буга туура түшүнүңүздөр. Мен реалдуу цифраларга гана көңүл бөлөм. Сиздерди дагы ушул цифралар менен иш алып барганга үйрөткүм келет. Көрүшкөнчө, катталганды унутпаңыздар. Кызыктын баары алдыда. Баардыгын бирден айтып бермекчимин.